Урматтуу мекендештер, ошону менен үстүбүздөгү 2020 жыл өзүнүн апкыт сапкытын жыйнап, кыргыз эли менен кош беш айтышып кетип баратат. 2020 жыл кыргыз эли үчүн абдан кыйналган жыл болду. Чоң сыноолорду алып келген жыл болду. Дүйнөнү каптаган коронавирус пандемиясы алакандай кыргыз мамлекетибизди дагы каптап, үстүнөн жаап, элибизди чоң кыйналууга такады. Албетте, 2020 жылдагы өлкө башчысы, анын өкмөт башчылары, анын жандоочулары өзүлөрүнүн менеджер эмес экендигин көрсөттү, шалаакылыгын көрсөттү, иш билгиге көзү жетпегендигин көрсөттү. Дегеним, үстүбүздөгү жылы март айынан баштап пандемия менен күрөшөм деп, Дүйнөлүк валюта фондунан, Азия өнүгүү банкынан, Ислам өнүгүү банкынан, Дүйнөлүк валюта фондунан жана башка эл аралык финансы институттарынан жалпы жону $877 миллион алып, ошонун ичинен пандемия менен күрөшкө болгону 3%-ын гана коротуп, калганын талкалап жеп жок кылып баса беришти. Анын аркасы менен кыйналган кыргыз элинде 2000-ге жакын адам дүйнө салды. 50 миңден ашык адам катуу ооруп, Кудай Тааламдын буйругу менен аман-эсен калышты. Ушул кездеги өткөн бийликтин кыргыз элине жасаган кыянаттыгын мен геноцид деп белгилей элем. Аманчылык болсо, ушул өткөн бийликтин башчылары кыргыз элине көрсөткөн бул кордук үчүн сөзсүз кылмыш жаза кодексинин белгилүү беренелерине ылайык жооп берери шексиз. Урматтуу мекендештер, кандай болгон күнү дагы, кандай кыйналууларды башыңыздардан кечирген күнү дагы, кыргыз элинин туруктуулугу, кыргыз элинин бекемдиги, кыргыз элинин патриоттуулугу ушул кыйынчылыктардан жеңип чыгып кетип баратканы бизди баарыбызды кубандырат. Кыйынчылыктардын баары, запкылардын баары, оор сыноолордун баары ушул эски жыл менен кошо кетсин. Урматтуу мекендештер, кирип келаткан 2021 жыл кыргыз эли үчүн чындап эле ак жолтой жакшы жыл болсун деп Кудайдан тиленерим. Элибизде бакубат турмуш болсун, ырыска шерик ынтымак болсун, келечегибиз кең болсун. Саясий, экономикалык реформалардын баары эл сунуштагандай, эл талап кылгандай аткарылсын. Албетте, 2021 жыл оңойлуктан жыл болбойт. Себеби Кыргызстан дефолттук акыбалга келип такалдык. Мамлекеттик бюджетибизде сокур тыйын жок. Пенсиондук фонддо сокур тыйын акча жок. Инвестициялык климатыбыздын баары абдан 10 жылдап артка кеткен маал. Ошондуктан 21 жылы дагы белибизди бекем бууп, биргеликте, ынтымакта ушул кыйынчылыктан чыгабызбы деп ойлоймун. Ушул кирип келген 21 жылда Кудай Таалам бардыгыңыздарды аман-эсен кылсын. Үй бүлө, бала бакыра, ага тууган жерге жээк менен аман-эсен болуп, колубуздан келген жакшылыктарды бири-бирибизге бөлүшүп, биргеликте ушу жаңы жылыбызды ак жолтой болсо экен деп тилеп тосуп алалы. Майрамыңыздар менен келе жаткан